Assalamu alaikum урматтуу туугандар. Биз ошол Гүл калаасына келип, ошол Гүл район Чырпыкты деген айылында отурабыз. Айтылуу Чырпыкты өрөөнү ошо биздин артыбызда. Бүгүн кеп калалы деген маяк куралы деген темабыз ошол максут болуш жөнүндө алдын ала бир аңгеме курсак деп ойлогонбуз. Ошол максут болуш чоң атасы Маймөнкө алда ошол элине эмгек сиңирген ел үчүн кам көргөн адам болгон. Анын уулу Солто убагында Солто Чечен деген атка ээ болгон. Ушул дегеле максут болуштун туулганы, кай жерде туулган, санжырасын, өмүр баянын жөнүндө сүйлөшөлүк дедик элек. Ошо биздин жаныбызда ушул жердин тургуну санжырачы Камчыбек Ажы Ысырайлов жана ошо биздин маегибизге катышып аткан Мураталы Кыйшыков санжырачы. Анан кеп кезеги өзүңүздө болсо, Камчыбек Ажы, максут болуш жөнүндө айтып бериңизчи. Эми максут болуш жөнүндө Максут атабыз өзү негизи 1877 жылы төрөлгөн деп тарыхый маалымат бар да. Бул өзү максуттун болуш болуп шайланышы жана 1885 жылкы эл каттоо ошондо жазылып турат. Анан кийин дагы бир маалымат бар бизде азыр. 1912 жылы Санкт-Петербургка инаугурацияга деп чакырык келген экен. Ысыккөлгө 3 кишиге, Кыргызстан ушу 3 киши келген экен да. Ошонун бирөө 65 жашта Маринский волостон Маруф деген Дунган улутундагы киши экен. Экинчиси Кыдыр Байсарин дейт, Кыдыр аке. Арык тугунан Кыдыр аке түргөн болушу экен. Үчүнчүсү Торайгыр болушу Максут Солтоев. 36 жашта экен да. 12-нчи 36 жашта болот да. 13-нчү жылы 36 жашта болот ушу Максут. Анан ошол болуштун жана жашын биз тактаганда ошо 1877 жылга туура келип атат да. 77 жыл. Эми максут болуштун атасы жөнүндө көп сөз бар да. Бул атасы Солто аке, Саяк Солто деп коюшат, Солто Чечен деп коюшат, Солто би деп коюшат. Бу Солто өзү Нурдөөлөт Баатырдын жакын жардамчысы болгон да. Ошо биздин Ысыккөл уезди куралып, анан ошо куралган убакта 1863-65 жылдарда Нурдөөлөт Баатыр болуш болуп шайланат да. Ошо болуш болуп шайланганда ошо көлдүн күнгөйүнө. Ошондо эң жакын жардамчылары 4 киши болгон экен. Ошонун бири Солто, Маймөнкөнүн Солтосу деп коет. Экинчиси Калкан, Нурдөөлөт Баатырдын өзүнүн баласы. Үчүнчүсү Торгой. Бул биздин Акылбек атанын Саскени Торгой деп коет. А төртүнчүсү болсо Жайыл, бакачы Жайылдан Тыным дейт да. Мына ушул 4 киши ушу Ысыккөл районуна Шыкмаматтын толук келип отурукташышына чоң эмгек кылышкан, чоң мээнет кылышкан да булар. Көчүрүп келишкен да, ар кайсы жерде болгон, Жетөгүздө болгон, Түптө болгон, Ат башыда болушкан, Чүйдө болушкан экен, ар кайсы жерде болгон экен Шыкмамат улусу. Анан ошолордун баарын терип келип, баягы кээ-бирөөнү сөзгө келтирип, кээ-бирөөнү күч менен ушинтип келип баягы отурукташтырып жер ээлештин максатында жерди бир жолу ата бабадан калган биздин ошо Жалдуу Кабанын сөөгү Бостериде жатат да. Шыкмаматтын сөөгү да ошо Бостериде. Ошо жерлерди отурукташтыруу боюнча эме болгондо ошо биринчи мээнет кылган кишилердин да. Ошондо Солто акенин эмгеги чоң да. Солто өзү акылы тунук, тили так, ушундай эме экен да. Солто бир нече жолу бий болуп шайланган экен. Ошо бир айылдын бийи болгон, номер 3-чү айыл дейт бул. Ошондо биздин Кабатай төлөктөр эмеде бу саройдо турчу экен. Сарой, чоң саройлорду ошо жерде
Ошо туштарда. Ошо жок, ошол жер деп турган. Сөөгү Солтонук ушу Саройдо да, Чоң Саройдун ар жагында сөөгү бар да. Маймөнкө атасы экөөнүн күмбөзү бар. Экөөнүн күмбөзү жакын, кошуна мындай. Анан орустар ал күмбөз кирпич менен салынган күмбөз экен. Илгери көлдөн бышкан кирпичтер менен де Караханиттердин доорунда кирпичтер менен салыныптыр да. 10-11 кылым. Анан ошол салынган кирпичтердин баарын анан орустар бузуп печке салып үй салып алышкан экен. Баягы 12-жылкы жана чоң жер титирөө болгондо 11-жылкы зилзала болгондо көп күмбөздөр ураган окшойт да. Ал кезде там үй жок да анан ушундай. Анан ошо азыр өзү эмеси турат, дөбө болуп көргөзгөнбүз бир жолу. Анан ошо Солто акенин баласы Максүт болушу да. Максүт болушту Солто өзү эле окуткан экен. Кээ бир жерде Садыр аке алып барып окутту. Садыр аке 7 жашында Максүт жетим калды деген бир маалыматтар бар, бирок ал туура эмес. Солто 92-93 жылдары каза болгон экен. Солто өзү 40-жылкы болгон да. Ошо 1840 жылкы. Анан ошо 1892-93 жылдары Солто каза болгон экен. Солто каза болгондо Максүт анда уже канча жашта болот? 15-16 жашта болгон. Ошо Максүттү өзү окуткан экен, ошо эмеге алып барып Ананивадан окуган экен. Кадеттен окуган экен. Орусча таза сүйлөгөн да Максүт. Максүт болушу ошо эрте чыйрак болуп, анан кийин ошо котормочулук кесип менен ошо котормочулукту аркалап ошо уезднойдо ошо иштеген экен да. Жанагы Максүт 9 болуштукту шайлатып келген деген эме бар, маалымат бар. Атбашы, Нарын, Жумгалга чейин бар болуштуктар шайлатып келген. Солто чечен Максүт болуштун атасы. Шуну өзү эле окуткан депчи, жанагы бир кеп бар Садыр аке окутканда анан өзү окутса бул жанагы Тузан мектебинде окуса керек да, орусча. Бул жерде биз кийин бу куткан берген туугандардын урууларынын санжырасын тактабадыкпы? Бул жерде биздин Барак атабыздын бир тукуму Байсейит тугул деп атпайбы? Ошол Байсейиттен жанагы Миңжилкыевдер чыгып атпайбы тугулдан? Миңжилкыевдер. Ошо Миңжилкы Калматай дейт, ошо Калматайдан Искак деген жанагы Искак Булатов деп атпайбы? Ошол Искак Саратовдон окуп келген экен. 1880-жылдарда Саратовдон окуп келип, анан ошо билимин өзүнүн агартып илим алып келип, анан ушу куткан бергенин ичинде балдарды окуткан экен. Биз ошону кийин билдик да. Эми Ананивадан ачылган да, мектеп ачылган, жана Орус Тузем мектеби деп атпайбы? Бияктан да окуган. Негизи биздин ошо оюбузча ошо биринчи илимди ошо Искактан алышкан окшойт да. Бул архивден алынган. Архив бул Бокордой барактын ичинде чоң тарых да. Жанагы Булатовдор, Касан Булатов, Асейин Булатовдор, Абдылда Миңжилкыевдер, ошолордун баары бир туугандар да, ошо Искактын балдары, Миңжилкынын тукумдары. Ошолордун баары илимдүү болуптур да, аябай билимдүү. Баары ошол орусча түшүйт. Орус тил билишкен, эркин сүйлөй билишкен турбайбы? Эркин сүйлөй билишкен экен. Ошо Максүт дагы өзү мындай зээндүү болгон экен да өтө. Солтонун баласы болгон себептен анан ошо зээндүүлүгүнөн го деп орусчаны таза сүйлөчкөн. Ошо орус тилин таза билип, жана котормочулук кесипте болуп, дагы бир башка кызматтарында жүрсө керек да. Анан ошо биринчи болуш болуп шайланган маалымат бизге ошо 12-жылы болуп атат да. 12-жылдан 15-жылга чейин болуш болуп атат. 1912-жылы. 1912-жылы. Жанагы маалымат келип атпайбы? Деге Кыдыр аке барып келбедиби 13-жылы жана инаугурацияга Санкт-Петербургча. Ошол чакырыкта 3 киши болуп атат да. Ошонун бирөө Максүт Солтоев болуп атат. Ошондо 36 жашта экен.
Бул архивдик булактар да бар. Архивдик булак да бар. Анан демек оңой киши болбоптур. Анан Максут аке ошо 13-жылдан 15-жылга чейин болуш болгон. 16-жылкы Үркүн 16-жылга ошо өзүнүн иниси Ыбырайды болуш кылган экен. Ыбырайды болуш кылып Исмайылды кандидат кылып, анан өзү иштесе керек деп ойлойм да. Болуштуктучу. Ошо кезде Куткамерген болуштугунун бийлери ошо барактан Райымкул бий болгон экен, Сарыбаев, Акылбектен Мажакып Кыдырбаев деп, анан Өдөчектен Такей Шоруков деп ушундай бийлер кызмат кылышкан экен. Анан кийин Максуттун доору анан 16-жыл Максут атабыз тиги Үркүнгө элди алып барганда көп кызмат кылган экен. Деле ушу кыргыздарга, көлдүктөргө эмес, деле кыргыздарга өзүнүн ошо жана илим билимдүүлүгүнүн себебинен ошо Кытайлар менен сүйлөшүп, аяктагылар менен жана ар кандай шылтоолор менен мал мүлкүн тартып алып, кээ бирөөлөрдү ошо соттоп, атып, асап турган болгондо ошолордон сактап калган бүт кишилерди. Жалаң ушул элдин кызматында жүргөн элдик киши болгон. Тарыхый маалымат бар. Токтосун Ахматов деген академик бар эмеспи, Торайгылдык. Ошол академик ошо Ахматовду, ошо Ахматтын атасын ошол алып калганда даргасында турган болгон. Ошол келип бир мындай кагаз менен келиптир. Бул кайсы жылдары бул? 16-жылы, 17-жыл болуп атат да Кытайда. Кытайда дагы бир топ эмгек кылып атыр эл үчүнчү. Ошол жаатта дагы уласаңыз аңгымаңызды. Бул Максут атабыз ошо Кытайга барганда 17-жыл болду да, анан 18-жылы, 17-жылго дейм. Революция болуп, баягы Россиядачы. Революциясы болгондон кийин Алматада Азиянын мусулмандарынын съезди болгон экен. Ошо съездге Кытайлык Кытайда да кыргыздардын 3 киши делегат болуп барган экен съездге. Ошол Максут катышкан, ошол съездге катышкан экен. Андан 18-жыл келет, элди алып келишет. Анан ошо келип Максут атабыз Түп районунда ВЧК деген айыл бар, Всесоюзный чрезвычайный комитет деп. Ошол жана Кытайдан келген, баягы тентиген, аш жалаңач эл келди да кайра. Баары эчтекеси жок. Ошол келген элди баягы элди жерине жеткизүүгө, жана тамактандырып, кийиндирип дегенде ошо жана МЧС иштеген экен да. Ошол убакта ошол жерде ошол иштеген экен ВЧКда. Андан кийин ВЧКда ошо 19-жыл анан Максут болуш Ысыкөл областынын мусулмандар төрагасы болуп, ошо менен бирге Ысыкөл агартуу мекемесинде жетектеген экен. Илим, билим тармагындагы жетектеген экен. Ошондон 18, 19, 20, 21 жылдар иштейт, ошо 2-3 жыл иштеген экен. Ошондо Түп, Тоңго, Ананевага, Караколго деп 5 мектеп салдырткан экен. Чырпыктага да салат. Анан биз азыр бул жерде көргөзбөдүкпү конушун. Ушу конушунда Максуттун мечити деп коер эле илгери ошо. Бул арт жактагы, ушул жерде тамды дубалдары турчу эле. Максуттун мечити деп, Максуттун конушу деп ошо мечит салдырып, анан ошо окуганга балдар мектеп кылып ошо бияка да уюштурган экен да. Анан Максут болуш ошо 23-24-жылдары анан кайра болуш болот. Өзүбүздүн ошо Куткамергенге болуш болуп, анан 28-жылга чейин болуш болуп турган экен. 28-жылы болуштуктан бошотушат. Бул киши 24-25-жылдары партияга да өтөт. Партия катарында өтүп, кайра партиядан чыгарышат. Эски кадырдаш менен кайра партиядан чыгарышат. Анан 28-жылы болуштуктан бошогондон кийин ушу мал чарбада иштеген экен. Анан 29-жылы жанагы эме башталып атпайбы, тиги реформа болуп, коллективизация, индустриализация деп жана коллективдештирүү, колхоздоштуруу деген башталып атпайбы. Анан байлардын, манаптардын деп тиги малынын баарын, мүлкүнүн баарын тартып алышып, ортого салып,
репрессия башталат да 29-30-жылдардан. Kulakka tartı başlattın 31 yıldan Maksut Atağız 10 yılga kesildi. 10 yılga kesildi. Mal köp söz ayağına 3-4 yıl oturup kayra Sibir'de жүрüp geldi. Çinovnik boluş bolganda baylardı Ukrayna kaydaşatanan Maksut Atağız gelip kayra gelgenden keyin bayagılı dağı biröylördün arzından bolup şoba özünün bilikte жүрgöndögüsünün kesepeti anan 36-cı yılı 37-ci yılı kayra kamalgan eken. Kayra kamalıp anan oşo bizge bir jakında bir jakşı maalumat geldi. Bul jana bizde talantalı Bakçıyık degen Manasçı jigit var emes mi? Oşo talantalının hayatası Şertay Subanov degen aksakal oşol vakta 37-ci yılı 38-ci yılı Maksut boluş menen çoğu kamerada oturgan eken. Bir kamerada. Oşo surak sizoda da surak bolup atkanda ana oşo birinci jolkusunda gelgende balıkçının türmesinden joluguşkan eken. Maksut menen çoğu Toko Abdurahmanov var eken. Jusuf Abdurahmanov'un yenisi. Oşol ökö çoğu eken deyt kameradan ana oşo joluguşup anan keyin kayra Daprosko dege surakka Şertay Subanov'du karakolga alıp ketken eken. Andan keyin 3-4 ay ötpöy anan surok alıp kesilip bagışana kayranın Bişkek Frunzege bağı sizoga alıp barat da oşo yerden anan keyin bağı türmöden anan Maksut jolukkan eken kayra Toko ökönü çoğu bir kamerada boluşat. Oşondo aytkan eken oşo 2,5 ay içinde 1,5 ay 2,5 ay içinde Maksut boluş tanılbay kalıptır deyt. Suraktın kıynosunun azabынан. Bağı toluk çoğun işi olgan eken jana mınday ele emedey olup kalgan eken. Çüköдөй olup ele eti menenle terisi menenle söğü kalgan okşat jardı. Talay azap tozok kıymalardı bolsa gerek anda. Oşondo Şertay Subanov'dun gündölügünde жазылган eken. Ököten oşol jerdegilerde okusa kişinin zihni geyit jarık kişiler aytkan eken ay sen bir jakты olup kaldın. Sen emi dep Maksut aytkan eken. Şertay Subanov aytып Şertay aytat da sen balam bir top yıl azap tartasın. Birok sen aman esen gelesin, sen köp yaşaysın dep aytkan eken. Sen balam köp yaşaysın. Keyin bizden uy bile özgö jolugup biz jönündө ayt biz bolduk hem bizden bolgonun alıştı hem canımız ele kaldı şu canımız da alat. Kalgan barını alıp kalganını alıp bütüştü degen eken. Oşo degi Şertay Subanov özü emesine kaldı. Anan oşo görse Toko bolsa tüşüm jaman avam Baykemdi birdeme kılıç tokşoyt dep aytıp attı deyt ulam. Oşo tüşüm jaman da oşo jagı Jusuf Aksakal Abdurahmanov'dun bir tugany da Toko Abdurahmanov. Jusuf Aksakal da oşo janagı следователь atıp salıp atpayбы. Stol менен çapkanda. Oşondo düşündө көргөн okşoyt solmes degen oşolda. Anan oşo demek biz Maksut Ata'nın söğü kayda Sibir'de kayra aydalıp gitti de boylovçuluk da görse Maksut Ata 38 yıl jönün atılıptır da. Ol yerden de. Bir yaktan öyle şu Toko Abdurahmanov'lar Şibekten atılıptır. Şibekten öyle atılıptır da. Demek bir yaktan eken de söğü hem kayda ekenini hazır bilbeyiz Maksut Ata'nın. Maksut boluştun ünkürü şul yerde degen gep bar da şu kayağında yazık. Mına borek kılda. Ona ol bette de. Kızıldın üstünde görünüp duruyor. Ha. Aslında. Maksut'un ünkürü de koyuyoruz. Ha te gölököde. İlgeri bir nerse kazılıp alınsa gerek de şu yerde. Ha bu etek olsa Maksut'un koluşu da. Maksut'un ünkürü de güzel. Şu lörön çırpıktı koyu atalat. Çırpıktı degenden aytılat da şunda lörön. Togo çeyini tut. Uzun suagat çırpıktığını söz. Ana Maksut boluş konuşmuş şul yerde. Mana ol jeri be. Karagaydan ıldı.
Suunun jiegi anан ушул жактын баары. Ya Камчыбек ажы, siz ошол максут болуш жанагы сүргүнгө айдалып, жанагы даланы кордукту көөрдүн астында бир той берди деген бир санжыраңыз бар да. Ошондо жанагы айтасыз го ошол билбегенге тоюм, билгенге кашым деп. Ушул жерге де ошол жерге алып келдиңиз, ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Боз үй кай жерге тигилди эле, ат чабыш каяктан болду эле, кандай окуялар болду эле? Максут болуш ушу 27-жылы да Токтобек Ногойбек деген балдарына той берет. Мына боорекил жер, мына чырпыктын үстү да боорекил жер бел алыш деп коюлат. Мына түз, Мына боо түз. Бактар, боо теректер келип, түз Кошкөл көзө суу кетчү, бел алыш деп койчу. Ушунун үстүнө мына ушул жерге боо түзгө 100 боз үй тигилген экен. Максут 100 боз үй тиктирип туугандар менен. Анан Саяк Сарбагыш Тескей Күнгөйдөн өзүн билген тааныган Кудас Өк, Илик Жарма дегенде бүт туугандарды чакырган экен. Ошол тойго Куйручук да катышкан да. Демек Курмангожо Кулжугаштар келген. Анда бардык саяктарды, угуларды, Сарбагыш барын чакырган. Мына биздин боорекил тоонун ар жак бети эле Чоңгемин да. Чоңгеминден келген Сарбагыштар. Мына ат оюндары ушул Кабырга өрөөнүндө болгон. Жана улак тартыш, жан батыш бүт бар ат оюнунун баары ушул боорекил Кабыргада болгон, ушул жерде өткөн экен. Ошо ат оюндарын Райымбек Балбан деген текшерген экен. Анан ушул жерде бир айта турган бир санжыра бар да. Бул жерде Максут ата ошо тойду бергенде ага тууган эли журту менен берген да. Мына ошо Амандын чоң атасы, ошо өзүнүн атасы бар. Бул Ама экен да. Абдырай ата ошо жанагы аяк чараларды жыгаштан ошо 100 табак жасады дегенде айтып жүрөт, чапканда, чапкан ушуна уста иш болгон да ошо. Анан кийин ошо негизи бир окуя болгон да, мага Саадабай Нурмбек атабыз айтып берчү эле. Сарбагыштардан Нурманбет деген бай келген экен, чоң бай келген экен. Өзүнүн бир топтарын ээрчитип келген экен, анан кийин той болуп аткан экен. Той болуп атканда оюн зоок болуп атканда бизде Бокотой баракта Райымбек Балбан деген болгон да, Көгалдайдын Райымбек деген ат үстүндө деле эч жерде алдырган эмес да. Ошол Райымбек Балбан тойду башкарган экен, баягы оюн зоокту. Оюн зоокту башкарып аткан убакта той болуп атат да. О убакта ана Самыйдын келип калды дейт, Шабдан Баатырдын баласы Самыйдын келди дейт. Анан келгенде Самыйдын келгенде эле баягы элдер туруп, Максут акалар баары учурашып үйгө киргизишти дейт. Анан үйгө киргенде эле, боз үйгө киргенде Самыйдын аксакал отурбай туруп айтты дейт. Максут, тоюң куттуу болсун, балдарың өмүрлүү болсун. Сенин тоюңа кур келген жокмун. Сенин тоюңа Нурманбет тап келдим. Байгеге сай биесиңби, эмне кыласың? Эмне кыласың өзүң? Өзүң бил деди. Ал кезде ошол адамдан байга сайчып турган кишиден, Жок, эми андай болбосо керек. Анткени Самыйдынды таштап коюп келишкен экен да. Тиги туугандарчы. Ошого баары Шабдан Баатырдын баласы да, Жантайдын урпагы. Анан ошого баягы ачуусу келип анан кийин сени деп өзү жалгыз келген экен. Келип туруп тиги чакырык жалпыга берилди, бирок тиги кишини таштап кетишкен экен. Ошого менен жанагы айтып атат да, тууганычы. Анан ошентипкенде эле баягы эч ким унчук албай калды дейт. Унчук албай ой деп эле мукактанып калышканда баягы Райымбек Балбан сөз чыгарып ийди дейт. Ой, Самыйдын аке аксакал ушу Максуттун тоюнда же күрөшкө түшүрүшпөйт, же эр оодарышка түшүрбөй коюшту, мен байгесиз каламбы деди. Анан сөз бурулуп, Максут бул балбанга чапан жаап ат мингизип койчу деп айтты дейт Самыйдын. Болду деп эле ошо аткардан кайра той уланып кетти дейт да. Ошо тойдун тартычысы болуп, тууган ичинде эме болгон экен. Анан аттар чабылган экен. Аттарды Чоң Соройдон кое берген экен. Чоң Соройдон бери 30 километрдей болот бизгечи.
ошо дегене Чоң Саройдон бери кой берилип, анан ушул жерден толушкан экен. Анан кимдин аты чыгып келди дегенин мен даанасын биле албайм. Анда кабар жок. Анан байгелер да болгон экен. Ошо эң акыркы тойлордун жакшысы ошол болгон экен. Анан бул жерде эмне айтып атат? Билгенге ашып, билбегенге тоюм деп атат. Билбегенге тоюм деп атат да. Анткени Максут ата саясат менен кабардар болгон да. Замандан өзгөрүшү, эми мен бул жанагы мурунку бий болуштардын баардыгы эскинин калдыгы деп эле башталган да. Ошо 27-жылы, анан 28-жылы жумуштан алышып туруп анан мал чарбасына салып коюшкан экен. Андан кийин анан 30-31-жылдары анан камалат да Максут. Анан сурак камак, анан 10 жылга сүргүнгө айдалат Сибирге. Сибирде жүрүп анан казалдары бар, балык кармап жегендери жөнүндө ошол жерде айтат да. Чакырган жерге барбаган, чарымды колго албаган дейт. Майдыргытып тайганга мынча неген эсирдим, жараткан Кудай бар болсо, бар күнөмдү кечиргин деп казалдарында айтат да. Максут барган жерде бийбол барган жерде арык мал союлбайт деп, аны семизди алып алыптым анан. Тайгандары өзү ушундай зоок, кой зоокту жакшы көргөн киши болгон экен. Бүркүт жайып, тайган агытып, дайыма ушундай. Бүркүт таптап, курса ит агытып, ушундай өнөрлөрдө болгон киши. Ошол дайыма бир жез билек анан эмне деген бир тайгандары болчу экен, ошолдон майдан ыргытып койчу экен. Майда бар анан ошону дагы кеп кылышып, ошондо айтып атат да, жана майдыргытып тайганга мынча негең эсирдим. Жараткан Кудай бар болсоң, бар күнөөмдү кечиргин деп жана казалдарында. Анан көп нерсе айтат, Максут атанын аялдары тууралуу тиге айтылып жүрөт, эми ал канча чындыгы бар билбейм, бирок куйручук Максут атага ошо аялдарды сынаган депчи. Максут атанын көп аялы болгон. Анан белгилүүлөрү жана төрөгөн аялдары болуп эле, тиги Чачки эне, Айчүрөк эне, Тумар эне болуп. Бул жерде жаманат сөздөр болгон, бирок жаманат сөз жок экен. Көрсө, жөн эле бирөөлөр чыгарган сөз, баягы советский, Совет өкмөтүнүн убагындагы көө жабуулар дегенде мындайлардын артында келип чыккан экен да. Жолусу өтө жакшы, бул ал жөнүндө да айтып беребиз Кудай буйрса. Ошол Максут конуштагы мечити, жанагы конуштагы үйлөр жөнүндө айтып берсеңиз ушулар жөнүндө. Мындай да эми бул биздин болуштук уюшулгандан кийин 1865-жылдардан баштап уюшулуп атпайбы? Бул Дөлөт Баатыр башында туруп, анда бир эле болуштук, Торайгыр болуштук болгон да күнгөй. Тиги өрүктүү кудургуларга чейин болгон биздин болуштук. Кийин эки болуштукка бөлүнүшкөн экен. Күнгөй ак суу, анан Торайгыр болуштугу. Күнгөй ак суу болуштугу 1883-жылы эмеге бөлүнөт да, диге 1893-жылы экен. Сөгөттү суусунан ары карай, булан сөгөттү деп турбайбы? Ошондон ары өрүктүгө чейинки жер. Сөгөттү суусунан балыкчыга чейин Торайгыр болуштук болгон да. Мына ошол убактарда, ошол убакка чейин, 93-кө чейин ушул жерде Чырпыкты айылы, ушу Кош көл, Чырпыкты, Кабырга, Чырпыкты өрөөндөрүндө Калматай, Токтогул, Белек 3 атанын балдары жашаган экен. Ушу биринчи уш жакка көчүп кетишкен экен алар. Жетөгүздөн, дияктан, бияктан. Булар азыр биз айтып жүрөбүз, Олжобай, Чоң Чарык деп. Ошол Бөлөкбай атанын балдары ушул жерде жашаган экен. Кечээ көрбөдүк эле, кырга чыгып. Ошол жер, ушу жерди жердешкенде, жана ушул жерде күмбөздөр бар, эски мүзөлөр. Ошол жактар алар бир 20 жыл ушундай жашашканда. Ошол Бөлөкбай атанын балдары анан жана ошо 93-жылы бир реформа болгондо, жанагы күнгөй ак суу болуштугу өзүнчө ачылып, ушундай болгондо анан булар Бешата Кожояр, Алдаяр аталардын курамына кошулуп, алар Бөлөкбайлар биякка көчүп, Сөгөттүдөн бери карай жалаң Тутканберген Бектемиш, Кудаяр атанын балдары туруп атат да, отурук ташып атат. Ушу Комсомолдон бери карай, тиги Сөгөттүдөн бери балыкчыга чейин. Ошондон кийин анан бул Максут болуш болгонго чейин 1897-жылы Торайгыр болуштугу 2-ге бөлүнөт да. Кайрадан.
кайра курткан берген болуштук болуп Чоктал суусунан бияка күнбатышка Балчыга чейин Чоктал суусунан ары карай Кожош болуштугу болуп Бектемиш болуштугу болуп бөлүнөт да өзүнчө экиге бөлүнүшөт. Мына ошол убактардан кийин анан ушу бүт Кабатай төлөктөр, Акылбектер ушу Торайгылга, Чырпыктыга көчүп келишет да. Мурун биздин ушу Кабатай төлөктөр, Акылбектер бу эмеде жашашкан. Чокталдан ары карай чет койсу, орто койсу, чоң койсу деп, андан ары азыр Сарой деп атпайбы, чоң Сарой айылдарында жашап турушкан да, Карагачы. Бияка көчүшкөн да. Мына ошо көчүп келишкен, кийин ошо эл отурукташып көчүп келишип, Чырпыкты суусун жана биз көргөн жерлердин ар жак, күнбатыш жак үйүзүнө Акылбек атанын тукумдары отуруп, чыгыш жагына болсо ошо Кожоберди, Кабатайдын балдары, Төлөктүн балдары. Негизи Төлөктүн балдары кийинирээк келген, алар Чоң Саройдо болушкан да көбү. Ал так азыраагы келген экен бияка, атак калганы бүт Кабатай тукуму отурганда Кожоберди, Шүкүр, Үмөт, Бөрүбай атанын тукумдары негизинен. Анан жанагы мечитти дагы ошол Максут өзү курду. Анан Максут ата болуш болуп атпайбы? 12-жылы болуш болуп атат да, 1912-жылы. Ошо 1912-жылы болуш болгондон кийин бул жанагы 3 эле жылдын ичинде салдыра койгон эмес го. Сыягы кийин кайра болуш болуп атпайбы? 24-жылдан 28-жылга чейин ошондо салдырган окшойт да. Жана мектептерди салдырган ага чейин. Анан мечит жанагы биз барган жерде конушунда ошол жерде урандылары бар эле. Тамдын дубалдары турчу илгери. Айыл да ошол жерде болгон да, айыл ошо жакта болгон, ошо Чырпыкты бой деп ошо жакта болгон. Кийин ошо 30-жылдан кийин анан эл көчкөн экен да жол боюначы. Анда жана тамдын урандылары да ошол жакта бар. Бар, дагы эле ошол. Бу Тумаринин трагедиясы деп коебуз да ушучу, өзүнүн башынан өткөзгөнчү. Жанагыдай эки агасы тең репрессия кабыл атат. Аталаш эки агасы. Токо Жусуп Абдрахманов. Токо Абдрахманов Жусуп. Анан Нурдин Байсеркеев да атылган да, Эрнест Турсуновдун атасы. Адагы аталаш агасы болгон. 3 агасы атылат. 5 атылып атпайбы? 5. Агаларынан эле. Бир туугандарынан эле 5. Өзүнүн родной 2, анан дагы 3. Анан 2 күйөө сатылып атпайбы? 38-жылы тиги Абдыкадыр да атылыптыр. Эрденеев. Ошондо биринчи күйөөсү Максут болуп. Максут да атылып атат. Анан кайра экинчиде турмушка чыкканбы? Ал диге Максут биринчи 32-жылы түрмөгө, 31-жылы 10 жылга кесилди да. Түрмөгө Сибирге айдалып кеткенден анан кийин ал эми баягы ар ким ар кандай ойлосо керек, тагдыр эми болбой келбей калды деген ой болсо керек да. Анан 4 күнүнө жиберишкен экен, ал жаш экен да. Дайынып да чыкпай алгандан да. Анан биги Абдыкадыр аксакал болсо өз Кожоштон. Эрденеевдин Абдыкадыры деп кантон камхозду жетектеп турчу экен Фрунзеде. Ошол убакта. Тумаринин бир агасы жана Акимкан бир министрликте зам министр болуп иштечкен. Анан кийин бир агасы болсо врач. Анан ушу Бишкекке Фрунзеге жиберген экен да, диги кесилип кеткен эми берки аялдары, балдарды алып качып сен кет эми. Бар оокатың кыл деп. Анан ошо ал илгерки заманда салт боюнча диги кыз төркүнүнө жүрүш дагы уят болгон да, Найылга жүргөн болуп Фрунзеге жиберишип. Фрунзеден анан аяктан диги Абдыкадыр менен Акимкан экөө тең туш экен, катыш экен. Бир чет Шыкмамат тууган болушу. Анан экөө тең чиновник анан ошо келип анан таанышат экөө ал жерден. Акимкандын үйүнө таанышып анан бирин бири жактырып калат да, анан ошо агасы уруксат берип анан Акимкан уруксат берип анан кийин баш кошуп аткан. Баш кошуп алат да, баш кошуп алышат. Анан Бакиза деген кыз төрөйт 32-33-жылы. Анан кийин 38-жылы Калыс эже төрөлөт. Калыс эже азыр бар да. Ал киши төрөлгөндөн кийин ал киши Абдыкадыр 38-жылы 1-февралда атылган экен. Калыс
23-февраль төрөлгөн экен. Аны ошол эле бизге ар кандай маалыматтар келип элемеси көрсө деген а кишинин башынан көп кыйынчылык нерселер өткөн экен Тумар эненчи. Канат агай 26-жылык беле? 26-жылык болчу. Бу Тумар эне Максут атадан дагы бир Салый деген кыз төрөгөн да 23-жылы. Андан кийин 25-26-жылы Канат агай төрөлгөн. Канат агайдын тукумдары баары азыр. Бул өзү Максут ата менен Тумар энен баш кошуп жашасы негизи жанагыдай да. Жана эжеси өлсө сиңдиси турат, агасы өлсө иңдиси турат деп туруп эле энеси берип койгон экен. Мырзакан ал Мырзакан эне өзү Нурдөлөт Батырдын кызы болгон экен. Мына ушундай да туугандар. Анан бул Максут ата Нурдөлөт Батырлар менен илгертен байланышта, Солто менен Нурдөлөт чогуу жүргөн, бир чети тууган Кутканберген Бектемиш бир атанын балдары. Кийин саясий иштерде дагы Чолпонбай менен чогуу жүргөн да. Чолпонбай мисалы ошо 90-жылдарда Чолпонбай болуш болуп турган. Биздин болуштукка анткени биз айтып кетпедикпи жана 1897-жылы Кутканберген Бектемиш болуштугу экиге бөлүнөт. Андан кандайдыр бир кайра кошулган экен да. Документтерди карап отурсак кайра эле бириккен окшойт да. Кайра биригип эле бир эле болуштук болгон окшойт да. Кийин анан жанагы үркүндөн кийин анан бөлүп экиге бөлүнгөн экен. Ягамчы газ анан жана жогоруда соо бердим эле ошол Саякбай Карлаев манасчы атабыз. Ушу Максут болуштан да баталган жери бар деп. Ошол жердеги окуяларды айтып берсеңиз. Саякбай атабыздын Максут болуштан баталышы тууралуу ушу биздин Дөөлөт Манасчынын аталары айтчу экен. Өз көздөй кишилерден уккан, Саякбайдын өзүнөн уккан кишилер айтчу экен. Бул өзү бизде бул ак өлөң, Карашаар, Оттук, Семизбел ушул тарапта арык тукуму жашайт да. Сары калпак тороктор ошолордун болушу Ененбай болуш деген болгон экен ушу Максут убагында. Анан бир күнү кандайдыр бир турмуштун эмесинен ошо Саякбай атабыз жана ээлигип жүргөн убактан аялы кетип калган экен. Жаш кетип калган экен. Байдын кызы деп деге айтып жүрүшөт да. Ошондой анан ошо биздин Саяктардын кызы экен ушу биз жактан. Анан Керенбай Саякбайды ырчтып алып келип Максутка келген экен. Максутка келгенде эми Максут анан учурашып чыгып анан ошентип аттан түшүңүз десе айткан экен Керенбай. Максут мен бир иш менен келдим. Сен ошол ишти бүтүрсөң анан аттан түшөм, бүтүрбөсөң аттан түшпөйм деген. Бүтө турган ишпи? Бүтө турган иш. Бүтүрөбүз анда түш деп түшүргөн. Анан аттан түшүрүп, эмне айт? Биздин бир торбуштубуз бар эле. Ошону сен тараптан бир чаар байтал чанып кетиптир. Ошол ишти бүтүр деген экен. Деп анан Максут Торбушту деп Саякбай атабызды айтып. Анан Саякбай деген Максут ата сурап атат дейт Кененбайдан. Торбуштунун эмне өнөрү бар деп. Алыска чуркайбы же жакынгабы дейт. Торбушту алыска чуркайт дейт. Баракелде. Анда бүтүрөбүз ал ишти деп. Анан кийин баягы үйгө киргизип чай пай ичип отурушкандан кийин Саякбай босогодо отурган экен дегенде. Максут Кененбайдан сурайт. Кана жана торбуштуңдун эмне өнөрү бар? Ошо өнөрүн көрбөйлүбү деген экен. Анан кийин көрөлү деп айт деген экен. Торбушту манас айтат деп айт дегенде анан Саякбай айтып кирди дейт. Айтып баштаганда эле Максут токтотду дейт. Анан токтоп калды дейт манас. Айтпай анан токтоп калганда балдарына дейт, жигиттерине айтып, аялдарына айтып, ай, тур барып кийинтип тазалап кийинтип келди дейт. Мына жупунураак го кийимдери менен. Анан барып Саякбайды кийинтип келишти дейт, таптатына калып кийинтип келгенде анан кийин өзү мындай жылып Кененбайды арыраак отур деп туруп гөлдөлөңдү ортосуна Төргөткөскөн турган да. Эй, Кененбай, бул
Bunun gülügü eken, bunu alıska çırkatış üçün momentip gönülünü açış gerek. Bunu törgü oturguzup ayttırıp jür. Manastada bolsa oturup aytmak bela. Gönülünü östürüş gerek. Devanan keyin gönülünü östürüş gerek. Manastada uşunday aytyaptı ona törgü oturguzdurup durup anan keyin. Manasta aytты deyt anаңыз. Sayakbay aytты degende. Gıpıldap aytaştırlar. Aytkan jakşı aytkan eken. Manasa aytılgan yanına at kelgiler depti. Ata-enesini çakırttılar dep. Bir kaynata kaynanesini çakırttık. Bayağı söz bitti de oşa menen anan. Oş yerde Maksut dege bağı gelinçegin kayra bergizipti. Maksut Sayakbay'da alıp ketken deyt kaynata kaynanesi. Ayalı bağı özleri. Oş yerde elini alıp ketçiken deyt büyüğüne çık. Andan jaraştırmanın jibergen eken da. Oşonda Maksut bataсын bergen eken. Sayakbay'a. Jana törgü oturguz. Manasa ayttırıp turbanan keyin Maksut ata bataсын bergen eken. Oşonu Sayakbay ata öz aytıp jürtçüken. Sayakbay ata bizdin айылга көп келген. Анткени биздин жер Семетейчиге кошкондагы. Азыр анан ошол жанагы биздин айылгыда биздин жерде бу көлдө бүркүтчү, саяпкер, мүнүшкөрлөр көп да. Ал убакта ошо Sayakbay атада жанагы бүркүтүн кондуруп ушулар менен чогуу жайылып, тияктан чалагыз келчикен. Анан ушу биздин жерде Орозалы, Чыналы, Картайган, Чырпыкты айылында. Касым, Issa деп көп бүркүтчүлөр болгон аябай. Ошолор менен чогуу бакачылардан бери карай түрүлүп анан ушу биягы Торайгыл балыкчыга чейин, биягы Чоң Соройго чейин адырлардан, илбесиндерди алдырып бүркүт жайылышып, тайган агытып дегенде ушундай өнөрлүү адамдар, аксакалдар бар. Ошол баардыгын эле биздин энелер, аталар көрүшкөн. Ошо Sayakбай аксакалдын кантип тайторуну чапканы. Ошо жанагы Максуттун бата алып, бата алганы чындык. Бата алып Максут атадан. Кийин анан ошо сен Жаңыбай Манасчыга кошул деп жана Семетейчи Жаңыбай ошого кошул деп аны кошкондо Максут деп айтып жүрүшөт ушундай. Sayakbay'ды Жаңыбайга тааныштырып кошкон бу. Тааныштырган деп. Жаңыбай кожойк уулу бул Сыдыкөлянын жанына барып туруп калган, негизи бирок Жумгалдан кеткен да. Ал жерде дагы чоң санжыра бар. Мына кымбаттуу туугандар, эртеден бери ушул Солто чечендин уулу Максут болуштун элге сиңирген эмгеги, эл үчүн кылган кызматын дагы айтып өттүк. Анан дагы бир ушундай бир нерсе бар эле да. Максут болушту айтып туруп, атасы Майменко уулу Солтону да айтпай койсок болот, болбойт. Бир дагы бир санжыр айтып жүргөнсүз. Ушул Солто чечен дүйнөдөн өтүп кеткенде шабдан тегеренип кетти, аттыңай депчи. Ушунун себебин айтып берсеңиз, ушул санжыранда. Бул Солто өзү Солто чечен деп өзү өтө мындай акылы зирек, тили так, көп нерсени чече билген адам экен да. Бул Солто бир санжыра бар, Садыракенин каргышынан өлдү дегенчи, бирок ал негизи тарыхый маалыматтар менен жакпак менен сүрүштүрсөк андай болбоптур. Туура эмес болуп чыгат да. Башкача чыгып калды. Солто өз ажалынан эле өлгөн экен, ошо 52-53 жашында. Солто жанагы ормондун куну деген маселеге катышканда, ормондун куну дегенге катышкан. Сарбагыш менен бугунун ортосунда көп жыл чыр болгон да. Анан кийин деле токтобой эле дагы бир чырлар боло бергенде, анан ошо бугу көлдөгү бугу саяктар мурун баягы жайыпташ королош болуп чогуу жүргөн себептен ушу орто токойдо бир топ болот да, жыйын болот. Шабдан чакыртат да, ошондо Шабдан Баатыр чакырганда ушу 3 маселе коюлган экен. Ормондун куну, Гергашкаттын байгеси, Саяк менен Сарыбагыштын чек арасы деген. Ошол 3 маселе боюнча анан кийин Сарыбагыш, Саяк бугулардын ортосунда талаш болот да. Сөз кандай кулун бербейбиз.
Ошондо Шабдан ушундай айткан экен, бугу саяк силер жактан бир киши чыксын, биз жактан Сарбагычтан бир киши чыксын, экөө чечсин. Экөө эмнени чечсе биз ошого макул бололу деген экен. Ana макул бололу дегенде анан кийин бияк бизден көлдөн Солтоону чыгарышкан экен. Саяк Солтоон чыгарганда. Сарбагычтан Кутук Сейиттин Шаменин чыгарышкан экен. Шамен аксакалда кадырлуу адам болгон да. Ошентип эле экөө бири-бирге бөлүнгөн экен. Орустун полномочун орус да чогуу 3 кишини бөлүшкөн экен. Бозүйгө киргизишкен экен. Анан отурганда баягы жерден 3 маселени чечиш керек да. Байтиктин кери кашкасы Солтолорго 1000 жылкы байгени бербей койушкан экен бугулар. Мурат Алынын ашында деп айтышат. Кери кашка биринчи келген экен Байтиктин кери кашка, анан ошонун байгесин бербей койушкандар. Ошол маселе, ал эми ормондукуну бир маселе. Мен ошондо Солто айткан экен Шаменге, аксакал, мен бир саяктын баласымын. Сизден сөз талашпай эле коеюн мен. Сиз айтыңыз, мен жазайын деген. Жаза билген окуман киши болгон экен Солто. Анан макул болушат экен. Макул болгонан Солто айтат, анан ормондун куну мындай болсун, 9-дан 9 болсун, баранча кыз болсун, баранча алтын, баранча төө, баранча кудук. Өзүнүн эмесин айтты дейт. Ормондун куну ушундай кесилсин, бугулар төлөсүн деп. Шамен айтат. Шамен айтты, макул деп жазды дейт. Кери кашкаттын байгеси. Солто Байтиктин кери кашкасынын байгеси берилсин. 1000 жылкы бугулардан Солтолорго өздөштүрүп берилсин деп айтты дейт Шамен, деги жазды дейт. Анан үчүнчү маселе Сарбагыч менен саяктын чегарасы деген маселеге келгенде Шамен айтты дейт. Саяк Сарбагычтын чегарасы көлдүн Саргамышынан бөлүнсүн деген экен. Анан ошондо анан жазып, баарын жазды дейт. Анан Солто окуп берди дейт кайра. Элге окуп берди да? Жок, элге өзүнө, Шаменге окуп берди дейт. Ормондун куну момдай болсун, туурабы? Туура. Кери кашкаттын байгеси 1000 жылкыны бугулар төлөсүн, туурабы? Мына жазылды. Саяк Сарбагычтын чегара Саргамыш болсун, туурабы? Туура болду. Анда кол коюңуз деп анан мөөрүн бастырып бармагын. Өзү да басып, Оруска да бастырып анан. Эл күтүп турат да, Шабдандар бир жагында, Чыныбайлар бир жагында. Кандай чечим болот? Эки уездин бугу Сарбагычтардын мыктыларынын баары күтүп турушат да. Кыйында. Анан Солто өзү окуп берген деп айтышат. Орус уполномочен окуган деп айтышат. Бирөө окуйт. Канда ормондун куну биринчи маселе өзү барып катылган кишиге кун берилбейт. Ханга кун жок деп жазып койгон. Ошондо эле окуй деп эле Сарбагычтар дүрдей түштү дейт. Анан экинчи маселе чакырылбаган атка байге берилбесин деп жазып койгон. Кери кашкаттын байгеси берилбесин. 1000 жылкы деген жокко чыгат да. Жокко чыгат. Анан Саяк Сарбагычтын чегарасы кыз күйгөн болсун деп жазган. Болла, боом исимдеги кыз күйгөн. Ошондо эле айтты дейт. Окуй. Деп бирөө бизди даан эле тазалаган го. Саякты ошенткенде анан Шамен аке бул эмне кылганың деп да бирөө чыкса керек бир жагынан. Шамен ат минип турган экен. Эмне? Мен Саяктын бир баласы менен тайталашып жүрөйүнбү деп. Атын моюнга чаап бастырып кетти дейт. Шамен аксакал жеги утулуп койду да. Ошону менен чечилип калган турбайбы? Ошо менен маселе чечилип атат да. Анан жанагы Шабдан Баатыр кабар барганда Солто аке ошо 1892-93 жылдары өлгөн экен. Ошондо кабар барганда Шабданга
Байеке жанында экен, Шабдан Батыр тура калган экен ордуна. Ал да каты күн ай кайран киши, кайран жигит, болбой калды. Ошондо ана Байеке сураган экен, ой Шабдан, ой сен тоорап келетсе деле козголбойсуң. Bu emне bir sayактын баласы өлүп калды деп эле мынча тегеренип атасың деп ошентти дейт. Ошондо ай Байеке билбейсиң, баялы деп чыккен, баялы билбейсиң. Быйыл күздө Каркырада казак-кыргыздын чоң айтышы болмок. Ошол топко салып, Казактын Каражаак деген чечени менен айтыштырат эле. Ушул жолу биздин иш болбой калды. Ага bir татыктуу гана солто болчу. Жумуру баштап солтодой айлакер чечен жок болсо керек. Болду бүттү, ала албай калдык. Челек менен кегенди алабыз деген үмүтүм бар эле деп. Шабдан Батыр айткан экен. Көп маселе чечмек турбайбы да? Көп маселе чечилмеген. Жанатан бери ушул максут болуш жөнүндө азын-олук болсо дагы айтып бергенге, Санжар Асым таржыма кылган окуяларын айтып бергенге аракет кылдык. Камчыга сизге чоң рахмат.